Ааламга жол айылдан башталат. Ар бир адам баласынын ийгилиги, алгачкы кадамдары дал ушул өзүнүн туулуп өскөн чакан айылында башталат эмеспи? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Назарыңыздарда жаратман көрсөтүүсү. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн каарманы Нарын районунун Миңбулак айылынын тургуну Акмат Тилек уулу болмокчу. Биздин каарман айыл жергесинде чакан тоок фермасын куруу менен айыл жергесинде жумушсуздукту жоюуга өзүнүн салымын кошуп, ошол эле учурда өзү чыгарган продукция менен жалпы Теңир Тоо элин камсыздап турган учуру. Анда эмесе биз менен бирге каарманыбыздын ишкерлигине күбө болуңуздар. Мынакей урматтуу телекөрүүчүлөр, биз дагы бүгүнкү биздин каарманыбыздын тоок фермасына көздөй келип калдык. Тоок ферма биздин Миңбулак айылынын Беш Кашар сарайында жайгашкан экен. Саламатсызбы? Чоң рахмат. Бүгүн биз жалпы көрүүчүлөр үчүн сиздин ийгилигиңизди кененирээк чагылдырып көрсөтүп берели деп чечтик. Кош келипсиздер, анда келесиздер. İçine giriş için atayın sanitarik normаны кармаш керек. Тооктор аябай жаш бала болгондуктан өзгөчө кылдап камын керек да. Эмисиңиз ошо стес менен. Муну кийишибиз керек, э? Кийишим келеси. Мына маска да тагынабызбы? Маска сөзсүз. Сөзсүз түрдө, э? Сөзсүз. Акмат мырза, мына өзүңдүн чакан ишкерлигиңди ушул тоок фермасын эмнеден улам ачуу идеясы сенде пайда болду, жалпы көрүүчүлөргө айтып өтсөң. Ошо башында мен негизи өзүм кесибим боюнча ошо инженер металлургмун. Ошо Тоокен Бишкектен окугам. Тоокен ошо университетинчи. Ана окуп бүтүргөндөн ошо жумуш издеп Кумтөргө тапшырып көрдүм режимде. Алтынкенге да тапшыргам. Кумтөргө өтпөй калганбыз. Мен өтпөй калдым. Анан ушу айылда дос балдарым менен кеңешип ушундай бош отурбаш керек болду. Анан ушу баштайлы дедик. Баштадык үчөөбүз. Үчөөбүз баштаганда эле ошол убакта неме болуп калды. Кумтөргө өтпөй калдым да. Ошо Кумтөргө өтпөй калып, анан ошондон кийин эле ошо жака мал сатып, кредит алып жака салып баштадык. Анан баштаганда эле анан кайра Алтынкен чакырып калды. Анан Алтынкенге да иштеп баштадым. Анан кийинчерээк ушу жарым жылдай токтоп калды. Бул тооккана салынып бүттү, бирок тооктор кирилек болчу. Анан жарым жылдан кийин ушу эки дос балам иштешкен жок. Өзүм жалгыз баштадым, калганын. Ошондо бул ишкерлик үчөөңүздөрдүн биригип алып баштаган ишкен да? Башында чогуу баштаганбыз. Бирок жанындагы балдар неме да? Алар да жоң калбайт да. Бирөөсү ошо техника айдайт, бирөөсү ошо Англияга барып атайын ошо теплицаны көрүп келди буюрса. Ал да ошо аэроporттон немени күтүп атат, просто каржыны. Аякты каржыласа ошо алда чоң баштайт, ушу Нарын областын буюрса камсыздайбыз да. Меники деле ошо келечекте ошо жастан баштайлы деп атабыз. Ошондо колдоо тапсак, ошо санын 10 миңге жеткирип, автоматика бүт, даже жана биздин аграрный техник факультет келип, ушактан практика өтсө болот да, буюрса. Абдан жакшы. Ошондо жаз алды менен бул ферма дагы кеңейтилип, тооктор дагы саны көбөйөт турбайбы? Ооба, буюрса. Айтмакчы, бул фермада тооктун кайсы породасын алып келгенсиң, анан кайсыл жерден алынып келинген? Бул ошо башка породалардан башкаларын карадык, жана Ламан Браун, бирок биз деген дүйнө жүзү боюнча эң көрсөткүчү жакшы болгон Ханьлайн Соня породасы. Өзү ак тоок, ошо жумурткалары ошо кремовый келет. Ошо мындай ичи сары сонда мындай өтүмдүүлүгү жакшы. Мындай кардарлардын талабына, купулуна толот десек болот да. Ошо алып келгенден кийин 3 айлык кезинде алып келгенбиз. Муну Бишкектен Аталык деген компаниядан алып келебиз. 3 айдан кийин 2 ай холостой багабыз.
мындай эчтеке жумуртка албайбыз. Только чыгашадан үстөсүнө жем бересиң атайын өзүнүн ошол убакта жеми бар. 3 айдан кийин өздөрү туй баштайт. Кичирээк да өтө 45-40 грамм. Аны албайт. Ошол эң проблемасы да. Ошо жумурткаларын чыгып атат, бирок өтпөйт да. Анан ошол убакта биз кыйынчылык болду ошол жакта. Эптеп ошо нарынды кайра ошо кыдырып атып саттык. Сөзсүз түрдө баягы ар бир иштин кыйынчылыгы менен башталат эмеспи? Ооба, буюрса. Анан ошо азыр стандартка келип калдык. Азыр 65 грамм, 60 грамм. Ар бир жумуртка, э? Ошо Жумурткалардын өзгөчөлүгү ошо кээде жүрүп ошо неме болот. Кээде тооктор тамашалап коет десек болот да. Сен колуңдагы өзгөчө жумурткалар бар экен го? Бул эгиз жумуртка. Ичинен 2 сары чыгат. Мындан, э? Веси да ошо 120 грамм болот да. А бул болсо жөнөкөй эле жумуртка. Кээде ошо коросту үйт деп коебуз го. Бул болсо кимеде, э? Мындай жумуртка бир күндө бир 2 берет, же 1 берет ушундай. Буларда ушундай эле да. Бул деле ошо 1-2 берет. Обычно ушундай эле отойт. Учурда сатыкка чыгарып аткан учуруңар, э? Ооба. Азыр ушу 3 күн топтоп 3000дей жумуртка топтойбуз. Топтоп бир сатабыз да. 3 күндө бир. 3 күндө бир. Азыр ошо негизги кардарларыбыз ошо биздин Миңбулак айыл жергесинде. Миңбулак айылы менен Күйүш ошо экөөнү камсыздайбыз. Андан тышкары нарың алып барабыз. Анан жана балапан деп ушу биздин ошо жердешибиз баштады алда бройлер менен. Ал ошолдо биз менен сатышат да. Анан Абдрахман ата алат, ошондой магазиндер алат. Ошолор менен биздин сбыт жабылат. Мен ошо кичине акча таап ошо үй бүлөмдү, семьямды ушу менен багып атабыз. Иш убакты меники эртең менен 7-де келем. 7-де келип светтерди включать этип күйгүзүп, суулары бар, сууларды кой беребиз. Сууларды кой берип, кирип ана жемдерди сала баштайбыз. Жемдерди салып баарын карайбыз. Бул тоокко дагы аяр мамиле кылбаса, бул тооктор дагы чоочун киши киргенде аябай эме болот, сезимтал болот да. Үркүп ошо учуп эмете беришет, какылыктап. Бизди уже таанып бүткөн. Анан кирип ошо жемдерди салып, от жагабыз, ошо отун карап, отун жагып коюп, анан 1 саат, 2 саат иштейбиз мунун ичинде, эртең менен. Андан кийин кайра үйүбүзгө барабыз дагы. Бир 10дордо келип, кайра отун карап, отун жагабыз. Кайра бир сире контролдоп, тооктун немелерин карап кетебиз. Анан түшкү маалда суусун алып келет. Ошо хозяин өзү суусун өзү алып келип берет. Ошо суусун кой берип, суусун куябыз. Суусун кой бергенден кийин жумуртка терүү маал болот. Жумуртка теребиз. Андан кийин 4тө кайра келебиз. 4тө келип түштөн кийинки жеми салабыз. Питаниясын бергенден кийин 7-лерде кайра кечки 7-лерде бекитебиз биякты. Бул жерде ооруп калган тооктор болсо, өзүбүз бул жерде эмдөө жүргүзөбүз. Мен өзүм ушу айылда жеке ветеринармын өзүм. Анан ошо келип бул жерде тоокторго эмесин беребиз, витаминдерин беребиз. Ооруп калгандар болсо антибиотиктерди сайып коебуз. Келген адеп келгенде вакцинделип келет бул жерге эмделип. Ошо муну деле аябай аяр мамиле кылбаса, баладай карабаса, бул дагы аябай сезимтал болот. Өлүп калышы мүмкүн да, муну аябай караш керек. Ошо анан биз ошо бул жерде ошо тооктордун жеке эле эмдөөсү эмес, ошо жем суусуна дагы жардам бериш ушул жерде иштейбиз. Мына ушул айыл жергесинде нөлдөн баштап жок нерсени пайда кылуу, анан ошол эле учурда канаттуу менен ишкерчиликти баштоодо өзгөчө кыйынчылыктар эмнеде болду? Өзгөчө кыйынчылыктар бул негизи
бизде башталып деле көрүлгөн эмес да. Бул биз биринчи баштадык биздин айылдан. Башка айылдар да баштаган, бирок кайра жабылган да. Алар кандай десек экен, кыйынчылыгына малдын өлгөнүнө чыдасаң бак деп коет го. Ошондой эле. Анан биздин ошо буюрса баштап кеткенибиздин себеби бул бизде жок нерсе. Нарын обласы мисалы только Бишкек балыкчылардан ушулардан алып келип гана өзүбүздү мындай камсыздайт да, Нарын шаары, Нарын обласычы. Анан биз өзүбүз ушу чыгарып акча өзүбүздө айланса жакшы да. Бизде жумушчу орундар неметет, бизде өнүгөбүз да. Анан ушу дос балам ушу баштагандан кийин ушу мен улантып кеттим да. Ошонун ою болчу. Азыркы учурда ушу биздин Нарындын сууна ылайыкташкан сарай. Жердин астында мурунку биздин СССРден калган сенашка эле ушу фундамент куруп, резко крыша чыгарып кеткенбиз. Бул ошондо жердин астына кадимкидей казылып анан Бул жердин астында салынган экен. бул резко крыша кетет да. Анан үстүнө атайын жылуулап. Эмне себептен ушундай проект менен жазатындар? Муну деген атайын балыкчыдан көрүп келип, бул жана чоң-чоң ушу тоок баккандардын ушу башынан өткөн эмелери да, советтердин берди да. Алардын уксакалары неме дейт? Ушу жайын мисалы үчүн биз салкындатыш керек да. Былтыр өлө-өлө ысыды бир маалда. Ошол убакта жакшы эле салкын болду да. А эгерде сыртта болсо жайкысын ысыйт, кышкысын устайт да. Бул температура только сырт үстүнө эле кетет. Үстү аябай жакшы жылууланган. Тоокуна ушу кыштын жана ызгар 40 градуска чейин устаса дагы өзү ушундай температурасын өзү эле камап коет да. Тооктун нагрузкасы 40 градус. Аномалдуу суукта туруштук бердиби имарат? Бул Тоокторго зыян келген жокпу? Тоокторго эчтеке сезилген жок бул нерсе. Биз мисалы үчүн абаны тура берип, аба неметет да, булганат да. Ошо булганган убакта биз тияка от жагабыз кире беришине. Ал жакта мустакага кирет, мештен жылыйт. Мештен жылган бияктан вентилятор иштебиз. Ошо штольный эме болуп калып да. Аба алмашчу циркуляциясы. Ошондой жылытабыз. Ишкерлик кылам деген адам кайсыл жерде болбосун, маселен шаарда болобу же жөнөкөй ушундай айыл жеринде болобу, эң башкысы ишкерлик баштайм, бир нерсени мен өстүрүп өнүктүрөм деген адам үчүн сенден кандай кеп кеңештер болот? Бир нерсени кааласаң, аны ошо бар аз биздики замандын талабы акча да. Акча керек. Мен мисалы үчүн эң биринчи максатым акча эмес да. Аны ошого жетиш үчүн жакшылап ойлонуп, токтоп калбаш керек да. Уже бул биз көнгөнбүз да, ошо бир кыйынчылык келгенде бат-баттан бүтүрүп, анан эс алгандачы. Бул эс алганды керек эс алдырбайт да бияктачы. Тынбай талыкпай эмгектениш керек. Анан ошо өзүңдүн ошо эмгектенгенде өзүңдүн убактың, энергияң, ден соолугуң кетет. Ушул үч нерсени туура сатыш керек да. Туура багытташ керек. Алыскы чет мамлекеттерге мигрант болуп чыгып кетпестен өзүнүн мына ушул киндик каны тамган айылына чакан тоок фермасын ачуу менен өзүнүн жаратмандыгын улантып келе жаткан каарманыбыздын келечектеги кең пландары бар. Маселен, учурда айына ушул чакан тоок фермадагы тооктор үчүн жемди 180 000 сомго алып келсе, кирешеси дагы андан жаман эмес. Андыктан дал ушул ишкерликтин ишин дагы илгерилетүү менен алек болуп, учурда атайын долбоорлор менен изденүүнүн аракетин көрүүдө.
баштаган иште ушу айылдан алысыраак болгондо эмне да коммуникация начар, ушундай суу бизге проблема болуп калат. Суунун дагы жакшы ушул жакта сарай жакта кошуналар ушу бурт этип алган да бизге жакыныраак. А так аяк болбосо айылдан алып келиш эмне проблема болмок да. Ошо шлангиде толуп калат кээде ушул туруп эле. Сынып атып мына ушул скотчтоп атышындай болуп калды. А так буюрса эгер суу проблема болсо автоматика өтсө жакшы эле болчу эле. Азыр ушу 1 тонна суу алып келгенде 3 күн ишет. 3 күн менен ушундай күнүгө заправка кылабыз. Өзүбүздүн ушу машинебиз прицеп менен 1 тонна суу алып келебиз. Ичинде кайра ушундай болгон емкость бар. Ошону күнүгө заправка кылабыз. Анын температурасы ушу ичинде печка бар. Ушу ичинде норма температура келет да. Бияка заправка кылганда. Суу ушундай проблема. Кышкысын өзгөчө болуп калат да. Ушул жерди сурап бербейсизби деп келгенден анан бир айылдык агайдан бериңиз, агай ушул жердин ылайыгы келип атат дегенден анан сурап бир топ жылга сураганбыз да. Анан чогуу сурап келип берип баштадып бердик бул жердичи. Өздөрү баштады, проекттин жазышты. Эми азыркы учурда аябай жакшы болуп атат. Себеби башында баягы рисковать эткенден көп киши коркуп кандай болуп кетет, эмне болуп кетет депчи, пайда таба алабызбы деп. Анан бул балдар илгери жакшы тың балдар экен. Өзүбүздүн илгерибиз эч кандай эмеге тозголдуктарга карабай биркеден акчасын чыгарышты дагы баштап кетишти. Айыл тургундарына дагы аябай кандай жакшы болуп атат. Өзүнүн байке иниси менен анан бияктагы кошуна байкелер менен ошондор почти 3 адам жумуш менен камсыз болуп атат. Эми муну өткөндө айтып атат, ошо байке көбөйтөт элек, чоңойтконго кандай мүмкүнчүлүктөр бар деп жаңыдан айтып атышат. Эми мүмкүнчүлүктөрдү карайлы, аракет кылалы деп атабыз. Себеби биздин айылда жаңыдан фонд түзүлүп, фондко акчалар түшүп баштады ошол жылдын башы менен. Ошол проектин даярдаса, ошол фондко өткөзүп жардамдашсакпы деген оюбуз бар. Азыркы учурда Акмат Досболовго калды бул бизнес. Мен болсо чет жакка чыгып келип азыр теплица тармагына ишке ашырып атам. Буюрса ушул жаз менен башталат. Буюрса чет мамлекетте Англия өлкөсүндө, Лондон шаарында, Бирмингем шаарында, Северный Шотландияда бул теплица тармагына жүрдүм көбүнчө. Теплица тармагында иштеп, окуп 6 айдай жүрүп келдик. Теплица тармагында бул биринчиден чынында жумуштукту жоюу, айыл жергесин өнүктүрүү эң биринчи максат. Өзүбүздүн бир айылдан мисалы үчүн бир ассоциация болуп түзүлсөкпү деген пландамын. Тоок чарбасын алып кетти, теплица багытын дагы ишкерлерди көбөйтүү максатында анан бир ассоциация түзүп, ошол Иң-Булак бренд болуп биздин накта чийки азыктары чыкса, бул эң чоң жетишкендик биз үчүн. Ошого карай алдыга сулап атабыз. Азыр ошо мурункудай деле бош убакыт жок. Мурун түшкө чейин уктап, түштөн турсак, оокат кылсак, кылдык кылбасак жүрчүбүз да кечке чейин. Азыр болсо ошо 15 күн вакта өзүм кесибим менен иштейм. Орловкадачы. Ошо фататыр. Аяк 15 күн иштейм, 15 күн бияка келип, бияка да баш көз болуп, ошо жумурткаларды өзүбүз сатабыз. Мен жоктук үйдө прачкам бар. Ошол тейлейт да бияктычы, байкенөкө. Ошо аз болсо жакшы эле буюрса, бир нукка түштү. Башында аябай кыйын болду. Вактага жетишпейм, бияка жетишпейм. Ушинтип аяктарымда суранып. Койну бир маалда баштаган. Мен 1 жыл болду аякта иштегениме. Анын башталгана жарым жыл болду. Өкөнтөң бирди алып кетип бартам. Бирок эгерде буюрса бияк кеңейсе, бирөөсүн таштаганга туура келип калат. Мындай жоопкерчиликтүү өкөнтөңчү. Бияка иштегенден бияк калып калат. Биякты таштасаң, бияк менен карьера кетет да. План бар. Келечекти көргөн ушу тоок чарбан эле. Буюрса ушунча эмгектенгенден кийин аягына чейин кылыш керек, бир нукка түшкөндөнчү. Анан буюрса бизнесмен болгон. Ошо элге өзүнүн сапаттуу срогунан өтпөгөн товарлар жеткизип турабыз.
кичинекейинен эле аябай тырышчаак, айткан бербеген өжөр болчу да. Өжөрлүгү менен ушул ийгиликке жетишти деп ойлойм. Ошол өжөрлүгү менен өзү жакшы окуду мектепте. Мектепти жакшы бүтүп, аябай жакшы бүтүп, анан горно металлургияга тапшырып, өз эле күчү менен өтүп кетти. Ошол жакта окуп жүрүп эле балам кечкисин жумуштап иштеп жүрдү. Иши кылып менден бир тыйын алып, бир жардам алган жок да, бир жардам алган жери жок. Ошентип иштеп жүрүп, анан окуусун бүтүп келип, тиги Орловкадагы алтын кемге кирип, ошол жакта иштеп жүрөт. Анан ал жакта 15 күн иштеп, кайра 15 күн айылда бош болуп калгандыктан, 15 күн бош эле отурбай, ушул тоок ферманы ачууга туура келди. Өзү мындай ойлонуп эле такыр ойдун түбүнө жетпей эле туруп алды. Мама мен ушуну ачайын. Мама ушуну менен иштеп көрөлү. Эгер жакшы болуп кетсе, ушундан аркадай улайм деп эле. Ошондон буюрса былтыр жай бүтүп, ушу күз башталгандан бери иштеп келатат. Жакшы, Кудайым буюрса.